биринчи эле суроо бул эмне себептен түшүнбөй чыгат да. Мен биякта эл өкүлү болгондон кийин, элдин сөзүн айта турган болгондон кийин ушул сөздү сизге айтып кетим туура көрдүм да. Анан экинчи суроолор булар белгисиз спонсорлор болуп атат да. Неге биздин тууну алмаштырганга белгисиз спонсорлор бар? Кыргызстандын биринчи символикасын алмаштырганга. Ушундай суроолор болуп атат да элдечи. Ошону сизге айтып кетейин дегем. Мен ойлойм да, муну эч ким деле мындай, биз деле укмуш мындай каршы чыгып аткан жокпуз тууну алмаштыргангачы, бирок баягыда мен айтып кеткендей, эл менен сүйлөшүп, элге түшүндүрүү иштерин жүрө турган убакыт келди го деп ойлойм да. Анан эчтеке түшүндүрбөй эле, неметпей эле жана ККМ менен деле кандай ызы чуу болуп атабыз? Эмне себептен? Анткени ККМдин өзү по факту кирди, а бирок түшүндүрүү иштери анын артынан жүргөн жок. Мен нарынга барсам, эл билбейт экен 8 миллионго чейин эч кандай налог төлөбөйт экенчи. Базардагы ошо соода кылган соодагерлер билбейт экен анычы. Неге билбейт? Анткени түшүндүрүү иштери жүргөн эмес. Бизде ушул бир гана нерсе жетпейт да, ошо түшүндүрүү иштерин таптакыр жүргүзбөйбүз да, биз алып барбайбыз андай иштердичи. Келебиз, по факту кылабыз, анан калганын көрөбүз да. Ошону айтып кетейин дегем сизге. Чоң рахмат.